Азыр мына менин өздөрүнүн кайрылуусу боюнча гана чыгып текшерип атпайбыз. Биз прямо чыга албай калдык да. Мораторий болуп калды. Азыр мына Южный магистралдын бир үйдө так 10 эсе, 20 эсе превышение бар. Мына ВЕФА, ЦУМ, сода борборлорунда мына могул жерде сода кылып отурган баланы могул жерине антенна коюп койгон, там 100 раз превышает. 100 раз превышает. Эч ким менен эч нерсени макулдашылбай эле коюп коюлуп атат алар. Эми ошол жерде сода кылып отурган баланын анда эле ден соолугу керек да. Үчүнчү окууга чейин убакыт бар. Пленарлыкка да чыгарбай тургула, бирок убакыт өткөрбөй, эми эмне болгондо дагы биз санариптештирүүнү баары кылабыз да. Ал келечек үчүн керек. Дүнүйө өнүгүп атат да. Туура, бирок ал сөзсүз баягыны өзүнчө карап, аны орноткондо дагы аны өзүнчө карап ошону текшерсе болот да. Бул мыйзам менен токтотуп калганда эле ал чечилип калбайт да. Үчүнчү окуусу бар, башкасы бар. Ал өзүнчө маселе болуп карайлы чогуу. Эгер ишенбегендер болсо, өкмөттүн бир буйругу менен өкмөттүк бир топ түзөлүү комиссия. Анда сиз канча күндө көрсөтө аласыз ошо расмий документиңизди? 100 эсе көп деген. Бул эми мындай ызычуу кетпеш керек деген. Чын болсо, анда бул катуу мамиле кылыш керек. Расмий эмне кагазыңыз бар? Мен аны эртең деле көрсөтө алам, бүрсү күнү деле көрсөтө алам. Бирок эгер ишенбеген кишилер үчүн атайын топ түзүп туруп визуально Байланыш агенттигинен бирөө болсун, өкмөттөн бирөө болсун, анан кийин ошо компаниянын немелери өкүлдөрү болсун, барып текшерели да, практически көрсөтөйүн. Мен мындай ооз экиле для публики сүйлөп атканым жок муну. Мен да күйгөнүмөн айтып атам. Байланыш операторлор жооп берип кое аласыздар? Куренкеев, оператор связи. Урматтуу Айтмамат Кошович, ошо маселе боюнча мы каждый раз даем заявку в рамках госархитектуры, работает единое окно, запросы отправляются на каждую базовую станцию, был биринчиден. Экинчиден, все базовые станции при ввозе в страну проходят таможенную очистку и требуют сертификат соответствия международного стандарта. Они все производятся в США, Китай, Россия. Все такие же базовые станции устанавливаются в Казахстане, в Европе, по всему миру. У нас в Кыргызстане такие же устанавливаются базовые станции, ничем не отличаются. У потребления то же самое, ничем не отличается. Эти все запросы, они проходят, оборудование соответствует. Мы должны смотреть в общем на всю картину и никакие частные случаи здесь не вытаскивать и из этого делать там событие какое-то.